Ошондон азыркы талкууга коюлуп аткан 30 округ түзүлүш керек. 30дан 1ден 3 адамга мандат берилиш керек. Көп добуш алган анын демеси үчүнчүсү, биринчи, экинчиси эркек, үчүнчүсү аял болсун деген дагы. Бул эми аял болсун деген мурдагы закондо деле бар эле. Үчүнчүсү башка жыныстан болсун деген мурда бар эле. Бирок анын ишке ашышы, мыйзамдын ишке ашышы толук сакталбай келген. Ар башка партиялар өздөрүнүн жобосун, өздөрүнүн уставын иштеп алып, али мандатка келгенде ошо жобонун негизинде мурдагысын алып, кийинкисине жылдырып бериш, бул дагы аткарып, буну борбордук шайлоо комиссияны түзүүнү милдети. Бир мандаттууда 3 нерсеси пайда экен да. Биринчиси азыркы боюнча ар бир округтан 3-чүсү аял болот рейтинг боюнча деген. Демек аялдык рейтинг каралат, гендердик маселе бар. Америкада бир ай окуп келдим саясат боюнча, Монголияда, Турцияда, Германияда, Кытайда форумдарга катышып келдим. Аялдардын саясаттагы активдүүлүгү жана аларга берген жеңилдик Америкадан жакшыраак бизде. Бул өңүттөн алып караганда жакшы. Айымдарды аралашса кичине эме болот беле, жалаң мырзалар эле иштеп атпайбы? Айымдар иштесе да жакшы болмок да, кичине оңолот беле деген ойдо да. Шайлаганда партияны эмес, мындай жеке өзүбүз каалаган мындай кандидатты тандасак жакшы болмок да. Ошондой эле дагы мындай кошумчалай кетсем, баягы гендердик теңчиликти сактап, аялдар шайлоого көп катышса деген ойдомун да. Эми мына квотаны кичине көбүрөөк каралып атат да. Эми аял кишилердин 30%, 3төн 1 деген ошол эле туура эле болот ошол.